Çok сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык, ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан, денелерибиздин каалоолору менен жашап жаткан бизди Кудайдын каардуу сотуна, жазасына келе турган адамдардан элек. Бирок өз сүйүүңүз менен баардыгыбызды өзүңүзгө чакырып алып, Ыйса Машаяк биз үчүн жазаланып, биз үчүн соттолуп, анын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко, кайрадан жазага келбей тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайыңыз менен куткарылуу бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Баардыгыбызды өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү үмүт бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Азыркы учурдагы биздин денебиздеги жашоону бизге уруксаат берип, ал жашоодо бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашаганга бизди жетектеп өзүңүз жардам бериңиз. Кайрадан бул дүйнөнүн убаракирчилик жашоосу үчүн эмес, денелерибиздин каалоосу үчүн эмес, баардык биздин жүрөктөрүбүздү, ойлорубузду Кудай өзүңүздүн күчтүү кереметиңиз менен жетектөөңүздү суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындарды Кудай өзүңүз баталап, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан баардык бир туугандарга Кудай өзүңүздүн соорутуу сөздөрүңүздү берип, биздин алсыз жашооңузду өз мойнуңузга алганыңызды билебиз. Ошол себептер менен баардык бир туугандарды мындан дагы өз сөзүңүз менен бекемдеп, сиздин татыктуу балдарыңыз катары жашай тургандай кылып жардам бериңиз. Ал үчүн биз сиздин сүйүүңүзгө, ырайыңызга муктажбыз. Бул жакшы кабарды көптөгөн адамдар дагы да болсо уга элек. Ал адамдарга баардыгыбыз жеткирип, бизди колдонуңуз. Бизге сөзүңүздү, акылмандыкты сүйүүңүзгө толтуруп, сиздин ыйык сөзүңүздү туура айырмалап, ар бир уккан сөзүбүздү өз жашообузда аткара тургандай кылып жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо аларга батырактан ден соолук берип, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин даңкыңыз үчүн жашаганга баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Бул саатта дагы бизге берүүчү өз сөзүңүздү, ыйык эркиңизди сиздин астыңызда баардыгыбыз чакырылып алынгандарга ылайык жашай тургандай бололу. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Рахмат. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм. Жаңы келишим Эфестиктерге 4-бөлүм. 1-аяттан баштап 6-аятка чейин окуйбуз. Эфестиктерге 4-бөлүм 1-аяттан 6-аятка чейин окуйбуз. Ошентип Теңир үчүн туткун болгон мен силерден өтүнөмүн. Кудай тарабынан чакырылып алынганыңарга ылайык жашагыла. Бардык учурда момун, жоош жана чыдамдуу болгула. Бири-бириңерге сүйүү менен мамиле кылып, көтөрүмдүү болгула. Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. Дене бирөө, рух бирөө. Чакырылып алынганыңарда бир үмүткө чакырылгансыңар. Теңир бирөө, ишеним бирөө, чөмүлдүрүү бирөө, бардыгынын үстүндө, бардыгы аркылуу жана бардыгынын ичинде болгон бардыгынын Кудайы жана Атасы бирөө. Ушуга чейин окуйбуз. Суук кыш мезгили өтүп, эми кайрадан бардыгы жанданып, жашылданып калган жаз мезгили келди. Гүлдөр гүлдөп, жаратылыштын бардыгы кайрадан жанданып, жакшы маанай тартуулаган мезгил келди деп айтсак болот. Бул дүйнөдө жайга окшогон өтө ысык күндөр бар, кышка окшогон өтө суук күндөр да бар. Көптөгөн кыйынчылыктар, кайгы, азаптар да бар. Качан ошол кышкы азаптар, кыйынчылыктар өткөндөн кийин өтө сонун, өтө кооз, даңктуу Кудайдын падышачылыгы бизге жакын келе жатат. Аны биз бардыгыбыз билебиз, ошондуктан чын дилибиз менен ошол күндү күтүп турабыз. Түбөлүк бейиште ысык жай да жок, суук кыш да жок. Эң эле кооз, эң эле сонун жер бир гана Кудайдын жарыгы, Кудайдын сүйүүсү толгон түбөлүк Кудай менен жашай турган бейиш деп айтсак болот. Бизге берилген ошол убакыттар батырактан өткөн сайын асман падышачылыгына бара турган
убактыбыз дагы бат келет дагы түбөлүктүү Кудайдын даңкына ээ болушубуз үчүн ошол сөзгө ишенүү менен биз ыраазычылык менен азыр үмүттөнүп күтүп жатабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, башка чет мамлекеттеги жыйындар кыйынчылыкка карабастан жакшы кабарды таркатып келе жатышат. Күн сайын куткарылган адамдардын саны көбөйүп жатат. Күн сайын ошол жаңылыктарды укканыбыз бизди өтө кубандырат. Ошол эле учурда Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары Кудай биз аркылуу иштеп жаткандыгына түздөн түз болгон далилдер деп айтсак болот. Эми ошол куткарылган адамдар кандайча жашоо менен жашашы керек? Куткарылууга ээ болгон Кудайдын балдары куткарылганга чейин бул убаракерчилик жашоо үчүн же болбосо дененин каалоосун аткарып жашоо эми болбойт. Эми жашасак дагы теңир үчүн, өлсөк дагы теңир үчүн жашашыбыз керекпиз. Ошол жашоо менен жашашыбыз үчүн эми Кудай биз менен дайыма чогуу болот. Жогорудан төрөлгөн машаякчылардын жашоосу ал кандайдыр бир бүдөмдүк диний жашоо эмес. Ыйык рух биздин ичибизде жашагандыктан күн сайын биздин жүрөктөрүбүздү жаңылайт дагы. Кудайдын балдары катары ошол чакырып алынгандарга ылайык жашай тургандай кылып жардам берет. Куткарылганга чейин баардыгыбыз жаман иштерибиздин негизинде тозокко бара турган адамдардан элек. Эми куткарылгандан кийин биз бир гана Кудайдын балдары катары асман падышачылыгына бара турган адамдардан болуп жашай тургандай кылып Кудай бизге жардамын берип турат. Жаңы куткарылган адамдар же болбосо куткарылганына көп убакыт болгон күндөрү менен баардыгыбыз бирдей уга турган сөздөр. Көзүбүзгө көрүнбөгөн Кудайдын күчүнө таянуубуз менен, Кудайдын жардамына ишенүүбүз менен бир гана Кудайдын эрки үчүн жашашыбыз керекпиз. Бирок тескерисинче чыныгы жана физикалык көзгө көрүнгөн нерселер үчүн жашашышы мүмкүн. Ошондуктан куткарылган адамдар кандайча жашоо менен жашашы керек? Ал үчүн ыйык жазуунун негизинде көптөгөн сөздөргө үйрөнүп келе жатабыз. Баардыгыбыз биримдикте Кудайдын сөзүн үйрөнүп жатканыбыздын себептери Кудайдын эркин таанып билиши үчүн жана ошондой эле ыйык рухтун жетеги эмне экендигин туура айырмалап билишибиз үчүн. Ошол себептер менен машаякчылардын жашоосу кандай экендиги, теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендиги жөнүндөгү темада биз бир нече жума бою кайталап окуп келе жатабыз. Теңирдин ичиндеги жашоо чынында эмне экендиги жөнүндө азыркы учурда биз окуп кеткен бул сөздөр Эфес жыйыны, албетте бутпарастар жыйыны катары куткарылган адамдарга жазылган кат болуп саналат. Ошол эле учурда бизге айтылган сөздөр экендигинде чындык. 4-бөлүм 1-аятта ошентип теңир үчүн туткун болгон мен силерден өтүнөмүн. Кудай тарабынан чакырылып алганыңарга ылайык жашагыла. Элчи Павыл бул катты жазып жаткан учурда Римде жакшы кабарды таркатыш үчүн барган элек. Жүйүттөр болсо Павылды өлтүрөбүз дегендиктен Павыл жүйүт болгонуна карабастан Рим жарандыгына ээ болгон адам эле. Анан Рим императору Цезарга кайрылат. Цезардын астына барып мен соттолгум келет дейт. Бирок Кудай элчи Павылга айтат, жок, сен ал жерден өлбөйсүң. Анткени көптөгөн адамдар ага каршы чыгып
элчи Павылды өлтүрөбүз деп 40-тан ашык адамдар биз элчи Павылды өлтүрбөйүнчө тамак да ичпейбиз, суу да ичпейбиз деп ар кайсы жерлерде жашынып алып, аны аңдып турушкан элек. Элчи Павыл бир нече жолу өлүп калайын деп, ал канча жолу аны шапалак менен сабашып, түрмөгө канча жолу отуруп, кыйынчылыктарды баштарынан өткөргөн, сөз менен жеткире алгыс. Бирок Кудай ошол учурда дагы Кудай аны менен чогуу болуп, сен өлбөйсүң. Анткени сен өлө турган жер бул башка жак. Римге барасың. Римге барып дагы мен жөнүндө күбөлөндүрөсүң. Дүйнөнүн борбору болуп саналган Римге барасың дагы мен жөнүндө күбөлөндүрөсүң. Эгерде ошол Римде куткарылуу сөзү далилденген болсо, баардык жолдор Рим аркылуу башталат дегендей эле Кудайдын сөзү боюнча элчи Павыл Римге бара тургандай кылып өзү жетектеген. Элчи Павылдын өзүнүн жеке каалоосу дагы Римге барып жакшы кабар таркатуу эле. Римге барып ал 2 жыл бою түрмөдө убактылуу сыноо учурунда отурганы менен жакшы кабарды тараткан. Ошол Рим түрмөсүндө отурганда эфесиктерге китебин жазган, катты жазган. Теңир үчүн туткун болгон мен силерден өтүнөмүн. Ошол учурдагы бул өткөн окуяны элестетип көрөлү. Куткарылган адамдар элчи Павыл аларга жакшы кабарды жеткирген. Эми ошол элчи Павыл качан өлөрүн билбестен Римде түрмөдө отурат, бирок өзү качан өлүп каларын билбегендиктен эфесиктерге кайрылып өз каты менен айтат. Өзүнүн аларга болгон сүйүүсүн, өзүнүн болгон үмүтү менен кайрылып өтүнүчүн айтып жатат. Кудай тарабынан чакырылып алынганыңарга ылайык жашагыла. Чакырылып алынгансыңар. Бул эмнени билдирет? Кудай баардык адамдарды, күнөөкөрлөрдү чакырат. 49-забор 1-аятта Теңир үн салып, күн чыгыштан күн батышка чейин жер жүзүндөгүлөрдүн баардыгын чакырат. Жакшы кабар Иерусалимден башталып, дүйнө жүзүнө таркайт деген Матай 24-бөлүм 14-аятта асман падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар бүт ааламга, баардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Баардык адамдар, күнөөкөрлөр Кудайга кайтып келсин деп. Ишая 44-бөлүм 22-аятта Сени мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам, мага кайрыл. Мен сени кун төлөп куткарып алдым. Сенин күнөөлөр бардыгы кечирилгендиктен эми мага кайрыл. Бул Кудай Теңирдин айткан анын үнү, сөзү, кайрылуусу. Ишая 45-бөлүм 22-аятта дагы баардык жер жүзү мага кайрылгыла, ошондо куткарыласыңар. Бүт жер жүзүндөгү ааламдагы адамдар, баардык адамдарды Кудай чакырат. Куткарылган учурда биз дагы Кудайдын чакырганына жооп алганбыз. Кудай бизди чакырган учурда биз ага кайрылып келүүбүз менен куткарылууга ээ болдук. Чакырылып алынганыңарга ылайык жашагыла. Куткарылган адамдарга тиешелүү сөздөр, ылайык жашагыла деген сөздүн мааниси эмнеде? Кудай бизди жөн эле куткарып алган жок, ага дагы өзүнүн максаттары бар. Ошол максатка ылайык жашагыла деген сөздөр. Бизди чакырып алынганынын себеби ыпластыкка эмес, ыйыктыкка чакырган. Бизди куткарып алганын дагы бир себеби
биздин жүрөгүбүз, биздин жашообуз күн сайын жаңыланып, ыйыкталып, биздин ички адамыбыз адамга окшош болуп, Кудайдын даңктуу бейишине, асман падышачылыгына бара турган татыктуу адамдардан болуп жашашыбыз үчүн. Ошондуктан чакырып алынганыңарга ылайык жашагыла. Бул Кудайдын бизге болгон буйругу болуп саналат. Куткарылган адамдар Кудайдын балдары катары ошол жашоого ылайык жашашы керек. Кандайча туура жашоо менен жашашы керек. Жөн эле эптеп-септеп эле жыйынга барып келип берүү ал жашоо эмес. Кудайдын сөзүн, Кудайдын эркин түшүнүү менен аны сөзсүз түрдө өзүнүн реалдуу жашоосунда аткарышы керек. Колостуктарга 1-бөлүм 10-аятты дагы ачалы. Колосалыктарга 1-бөлүм 10-аят. Ага баардык жагынан жагып, баардык иште жакшы жемиш берип, Кудайды таанып билүүсү өсүп. Кудайга жага турган машаякчылар Кудайдын балдары катары бизди куткарып алган Кудайдын алдында баардык жагынан жага турган жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Баардык иште жакшы жемиш берип, бизди куткарып алган Кудай атабызга жага турган жашоо менен жашашыбыз керек. Ыйса дагы мен дайыма атамдын каалаганын аткаргандыктан ал мени жалгыз калтырган жок дейт. Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалуулардын астында кадалганга чейин ал дайыма бул менин сүйүктүү уулум деп айтат. Сууга чөмүлдүрүүчү жаканын астында дагы Матай 17-бөлүм 5-аятта Муса менен Ильяс менен жолугуп жаткан учурда Муса менен Ильяс бул байыркы келишимдин эң алгачкы адамдары. Шакирттердин алдында айкаш-чыгачта кадалып өлөрү жөнүндө айтылганда дагы кайрадан булут ичинен бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген үн угулган. Эми куткарылган адамдар биз дагы куткарылышыбыз үчүн өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн аябастан берген, биз үчүн өз жанын берген Теңир үчүн жагып жашашыбыз бул өтө эле чындык болуп саналат. Өзүн төрөгөн, багып чоңойткон ата-энесине дагы ал ыраазычылыгын билдирет, эмгегин актайт, сүтүн актайт. 115-Забур 3-аятта Теңирдин мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм? Бир сөз менен айтканда, Кудайга жага турган жашоо менен жашашыбыз керек. Ага баардык жагынан жагып, баардык иште жакшы жемиш берип, баардык жагынан Кудайга жага турган жашоо менен Кудайды даңкташ үчүн баардык иште жакшы жемиш берип, куткарылган адамдар Кудайдын эрки боюнча жашаган ал жакшы иш болуп саналат. Жакшы ишинде сөзсүз түрдө жемиш алып келиши керек. Мисалы үчүн жер жемиштерди отургузган дыйканчы бүт эмгегин жакшы жемиш байлап алыш үчүн эмгегин жумшайт. Ыйса Машаяк дагы бизге насаат эмне деп айтты эле, эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат, менин шакирттерим болосуңар. Биздин жашообузда сөзсүз түрдө ошол жемиштер байланышы керек. Кудайдын эрки боюнча жашаганыбыз дагы ал жемиш болуп саналат. Рухтун
тогуз жемиши жөнүндө дагы биз сиздер менен үйрөнгөнбүз. Ал баардыгы бүтө элек. Адашкан адамдарды, жандарды Кудайдын астына алып келүү, ал дагы эң жакшы жемиштер болуп саналат. Баардык жакшы иштерде жемишиңерди байлагылат. Бак, мисалы үчүн бир дарак турат, бирок дарак өзүнүн жемишин алып келбесе, тырышкан мөмөлөрдү алып келе турган болсо, аны жегенге да мүмкүн эмес. Ошондой сыяктуу эле куткарылган машаякчылар дагы Кудайга жага турган жакшы жемиштерди алып келиши керек. Кудайды таанып билүүбүз өсүшү керек. Кудайды таанып билгенибиз бул Кудайдын сүйүүсүн, ырайымын таанып билүү. Эми куткарылгандан кийинки жашообузда сөзсүз түрдө Кудайды мындан да көп таанышыбыз керекпиз. Азыр биз күңүрт күзгүдөн көргөнсүп Кудайды даана көрө албайбыз. Элчи Павыл айткандай, азыр менин билимим чектелүү. Мисалы үчүн көзү көрбөгөн адам пилди кармаганда, пилдин курсагын кармаганда бир чоң дубал катары көрүнөт. Буттарын кармаганда чоң бир труба сыяктуудай кармайт көрөт. Пил чындыгында кандай экендигин көрө албайт. Ал качан көзү ачылганда гана, пил деген ушундай жаратылган турбайбы деп биле алат. Ошондой сыяктуу эле биз дагы азыр Кудайды таанып билгенибиз бир аз эле. Ньютон дагы бүткүл дүйнөлүк тартылуу мыйзамын ачкандан кийин ал мындай деп айткан: менин Кудай жөнүндө билгеним бала жээкте кичинекей бир балыкты көтөрүп жүргөндөй эле. Биз эң негизги билимибиз Кудай бар экендиги, Кудай Теңир, ал жаратуучу Кудай экендигин билебиз. Бирок ал дагы кичинекей эле бир билимибиздин бөлүгү гана. Кудай түбөлүктүү Кудай. Ошондуктан биз күн сайын Кудайды таанып билүүбүз өсүшү керек. Адам баласы бул дүйнөгө төрөлүп, ал күн сайын окууга, билимге ээ болот. Кичинекей кезинде апасы, атасынын сүйүүсүнө ээ болот, туугандарынын сүйүүсүнө ээ болот. Ошол жерде өзүнүн кыла турган иштерин акырындык менен биле баштайт. Андан кийин, убактысы келгенден кийин мектепке барат. Мектепте бул дүйнөнүн билимине акырындык менен үйрөнө баштайт. Бул дүйнөдө жашаш үчүн акылмандыкка үйрөнөт. Кудайды таанып биле ала турган акылмандыкы акырындык менен өсө берет. Кудайга окшош жашоосу. 2 Петр 3-бөлүм 18-аятта: Теңирибиз жана куткаруучубуз Ыйса Машаякты таанып билүүңөр өсө берсин. Билимибиз көбөйө берсин. Жөн эле башыбыз менен эле таанып биле бербестен, биздин мүнөзүбүз ошого дал келген жашоо менен өзгөрүлүшү керек. Аткарган иштерибиз, жашаган жашообуз өзгөрүлүшү керек. Мисалы үчүн кээ бир адамдар өзүнүн өжөрлөнгөн жашоосу менен өзүнүн каалагандай аткарып жашай берет. Ал адам канчалык атактуу университеттен чыкпасын, бирок анын кылган мүнөзү, кылган иштери билимсиз адамга эле барабар болуп калат. Чынында билем деген адам канчалык билген сайын, таанып билген сайын ал ошончолук момун болот. Адамга болгон мамилеси дагы момундук менен мамиле кыла алат. Акылмандык менен туура мамиле жасаганга ал үйрөнөт. Билимдин негизги максаты адамды адам катары жаратуу. Биз дагы ыйык жазууну изилдеп жатканыбыздын себеби Кудайды көбүрөөк таанып билип, андан кийин биздин мүнөзүбүз, биздин жашообуз дагы сөзсүз түрдө өзгөрүлө тургандай кылып. 2 Петр 1-бөлүмдө Кудайдыкындай табиятка ээ болушубуз үчүн
Адам болуп туруп кандайча Кудайдын табиятына ээ боло алсын. Бирок ыйык рух биздин ичибизде жашагандыктан бузулган жүрөктөрүбүздү жашообузду акырындык менен оңдоп бизди жетектейт. Ошол бизди куткарып алганынын негизги максаты болуп саналат. Филиппиликтерге 1-бөлүм 27-аятты да качалы. Бирок Машаяктын жакшы кабарына татыктуу жашагыла. Барып силерди көрсөм да, силерден алыс жүрсөм да, силер тууралуу жакшы кабар таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен бардык күч аракетин жумшап жатышат деген сөздү уккандай болоюн. Элчи Павел түрмөдө отуруп, кайрадан филиппиликтерге жазылган катын окудук. Силер жакшы кабарга татыктуу жашагыла. Жакшы кабар үчүн жашагыла. Куткарылган учурда биз жакшы кабарды кабыл алып, аны түшүндүк, жүрөгүбүз менен кабыл алдык. Эми ошол жакшы кабар биздин оюбузду, биздин тилектерибизди, биздин жүрөктөрүбүздү өзгөртөт. Филиппиликтер 1-бөлүм 5-6 аяттарда биринчи күндөн тартып азыркы күнгө чейин жакшы кабар таратуу ишинде силер кызматташ болуп келе жатасыңар. Жакшы кабарга татыктуу жашагыла. Түшүндүрмөсү дагы ыйык жазуунун ылдый жагында жазылат. Жакшы кабарга татыктуу жашагыла деген сөз Кудайдын жарандары катары. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта биздин мекенибиз асманда. Куткарылган адамдын денеси бул дүйнөдө жашайт. Ал эми ал куткарылган адам, анын жарандыгы эми асманда. Түбөлүк бейиште. Түбөлүк бейиштин жараны болуп саналат. Кедей мамлекеттин жараны бай мамлекеттин жарандыгына ээ боло турган болсо, ал үчүн чоң мактануу болот. Мисалы үчүн мурун Американын жарандыгына ээ болгон адамдар өтө мактанып башын көтөрүп жүрүшчү эле. Анткени Американы аябай жакшы элестетишет. Америка деп эле бардыгы жакшы эмес. Мен бул дүйнөдөгү мамлекеттерде бир мамлекетте жашасам экен деген андай деле чоң каалоом, тилегим жок. Швецияга барсам, Швецияны жөн эле сүрөттөр аркылуу көрдүм эле, бирок чынында өтө кооз, өтө сонун мамлекет экен. Чынында ошол Швецияга барып жашагың келет. Айлана тегеректин бардыгын карап көрө турган болсоң, көзгө ушунчалык кооз көрүнөт, бирок чынында ошол жерде жашоо оңой эмес. Айлана чөйрө жаратылышы канчалык кооз болгону менен ал жерде жашоо бардыгы эле оңой боло бербейт. Ал жакта дагы өздөрүнүн кыйынчылыктары бар. Адам ошол кооз жерде жаратылышта жашаган күндө деле акырындык менен ал картаят, ооруга чалдыгат, анан кооздукту дагы сезе албай калат. Биз чындыгында үмүттөнүп күтүп жаткан мамлекетибиз, жерибиз ал биздин түбөлүк бейиш болуп саналат. Римдиктер 8-бөлүмдө айтылгандай, биз үмүт менен куткарылдык. Үмүттөнгөн нерсебиз түбөлүк бейишке баруу.
жакшы мамлекеттин жарандыгына ээ болгон адам батыраак ошол жака көчүп кетүүнү каалайт. Иммиграция иши болуп өткөн, визасын дагы баардыгын алгандан кийин биз дагы бейишке бара турган, визабыз дагы даяр, иммиграция иши дагы баардыгы бүткөн. Самолетко билет алуунун кереги да жок. Өлгөндөн кийин биз Кудайдын астына келебиз, же болбосо тирүү кезибизде Ыйса Машаяк келгенде даңктуу денеге алмашылгандан кийин, өзгөрүлгөндөн кийин гана бейишке барабыз. Ал жакта биздин куткаруучубуз Ыйса Машаяк күтүп турат. Ыйса Машаяк келгенде биздин бул денебиз дагы сөзсүз түрдө Кудайдыкына окшогон даңктуу денеге өзгөрүлөт дагы, ал менен түбөлүккө чогуу болобуз. Ал жакта түбөлүк жай дагы болбойт, кыш дагы болбойт. Жаман адамдар да жок, оору да жок, уурулар дагы жок. Бейиш ушунчалык кооз. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 9-аятта өзүнүн сүйгөн адамдары үчүн бардык нерсени Кудай даярдап койгон. Биз көзүбүз менен көрө элек, кулагыбыз менен уга элек нерсени. Биз бул дүйнөдө канчалык кооз жакшы нерсени көрбөйлү, аны бейиш менен салыштырууга такыр эле мүмкүн эмес. Ошол асман падышачылыгына бара турган бейиштин жарандыгына ээ болдук. Эми бейиштин жарандары боло турган болсок, бул дүйнөдө эле кечке жашай берсек болобу? Врач айтат, доктор диагноз койгондон кийин, мына сиз 2 жылга эле убактыңыз бар экен. Же болбосо жашооңуз 2 айга эле узартылат дезе деп айтса, сүйүнөсүздөрбү? Куткарылган адамдар, мен бейишке бара турган убактым аз калыптыр. Бул дүйнөдө бир күн узак жашаганга караганда бейишке барып бир күн көбүрөөк жашаганыбыз бул өтө жакшы. Адамдар эмнегедир өлүмдөн коркушат, бирок куткарылган машаякчылар биз өлүмдөн кийин сөзсүз түрдө Ыйса Машаякты жолуктура турган күн келет. Бизге чейин жашаган, ишеним менен жашаган адамдарды жолуктура турган күн келет. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда, азыркы учурда бейишке бара турган чыныгы татыктуу жарандар катары жашашыбыз керекпиз. Биздин оюбузду, жүрөктөрүбүздү баардыгыбыз Кудайга окшош жашоо менен жашашыбыз зарыл болот. Куткарылган адамдар баардыгыбыз түбөлүк бейишке барып, түбөлүккө чогуу жашай турган адамдарбыз. Ошондуктан бул дүйнөдө бири-бирибизди жек көрүп, жаман көрүп, ушактап андай болбойт. Бир аз эле убакыт өткөндөн кийин биз Кудайдын астына келебиз дагы, бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы жок болуп кетет. Бир гана Кудайдын сүйүүсү, Кудайдын даңкы түбөлүккө калат. Түбөлүк бейиште чогуу жашай турган адамдарбыз. Эмне үчүн аз болбогон нерсе үчүн эле уруш талашта, жек көрүндү болуп жашайбыз? Андай болбошу керек. Куткарылган адамдардын баардыгы сөзсүз түрдө жашаган жашообуз, максатыбыз өзгөрүлүшү керек. Жакшы кабарга ылайык жашагыла. Асман падышачылыгына бара турган чыныгы жарандар катары ошого ылайык жашоо менен жашагыла. Куткарылган адам Машаяктын алдында татыктуу жашоо менен бейишке бара турган татыктуу адам катары. Татыктуу жашоо деген
так ошого дал келген жашоо менен жашоо дегенди билдирет. Биринчи Тессалоникалыктар 2-бөлүм 12-аятты карайлы. Биринчи Тессалоникалыктарга 2-бөлүм 12-аят. Силерге кайрат берип, силерди соорутуп, силерди өз падышачылыгына жана даңкына чакырып алган Кудайга татыктуу жашашыңарды өтүндүк. Силерди чакырып алды, куткарып алды деген сөз. Өз падышачылыгына жана даңкына чакырып алган Кудай. Бизди куткарып алганынын максаты өз падышачылыгына жана даңкына чакырып алган. Түбөлүк бейиш ал кандай жер? Кооз жер. Кудайдын даңкы толгон жер. Бардык адамдар күнөө кетирип Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам Кудайдын сүйүүсү менен, Кудайдын өмүрү менен аны чакырып алып, кайрадан даңкка ээ кыла тургандай кылып. Ошондуктан бардык адамдар күнөө кетирип Кудайдын даңкынан айрылып калышкан эле. Эми бизди чакырып алганын себеби кайрадан бизге ошол түбөлүк даңкты бериш үчүн. Ибрейлерге 2-бөлүм 10-аятта куткарылуусунун башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилең кылышы керек элек. Ыйса Машаяктын биз үчүн аткарган иши биздин жаныбызды куткарып алганы. Куткарып алганын дагы негизги максаты бизге түбөлүк даңкты бериш үчүн. Ал үчүн ал өз жанын берген Ыйса Машаяк. Кудай өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн аябастан бергенинин себеби эмне? Биз түбөлүк даңкка ээ болушубуз үчүн. Ошону туура түшүнө аласыздарбы? Азыр албетте элестете да албайбыз, түшүнө да албайбыз, бирок силерди чакырып алып, өз падышачылыгына жана даңкына чакырып алган Кудайга татыктуу жашашыңарды өтүндүк. Татыктуу жашашыңар керек деген сөз. Бул дүйнөнүн адамдарындай эмес, өзүнүн көзүнө көрүнгөн жашоо менен материалдык нерсеге умтулуш үчүн эмес, ал Кудайдын астында Кудайга жага турган адам боло алабы? Күн сайын ал жашоо эмне экендигине биз үйрөнүүбүз менен иш жүзүндө сөзсүз түрдө аткарышыбыз керекпиз. Анткени даңкка ээ боло турган күн өтө эле аз калды. Мисалы үчүн 40-та жашаган кичинекей цикада, личинка 7 жашка чыккандан кийин терисинен чыгат дагы цикада болуп учуп кетет. Биз дагы азыркы учурда ошол личинкага окшоп жашап жатабыз, бирок бир нече убакыт өткөндөн кийин Кудайдын даңкына ээ боло турган адамдарбыз. Кудайдын даңкына ээ болуубуз менен түбөлүк бейишке бара турган адамдарбыз. Ал үчүн Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашагыла. Куткарылган адам бул дүйнөнүн адамдарын көрүп биздин көз артуубуз кереги барбы же жокпу?
мен да ушундай жашасам экен, мындай нерселерге ээ болсом экен деп биринчиден куткарылган адамдар, өзүнөн дагы жакшы ишеним жашоодо жашап жүргөн адамдарды көрүп адан үлгү алышы керек. Же болбосо өзүнөн бир аз жакшы алсыз жашаган адамдардын жашоосун көрүп алып, мен ошолорго окшош болуп үлгү алып жашашым керек деши керекпи? Биз бир гана Кудайды карап, Кудайга үмүттөнүп, Кудайдан үлгү алып жашашыбыз керек болот. Өз падышачылыгына жана даңкына чакырып алган Кудайга татыктуу жашагыла. Кудай бизден так ошол нерсени каалайт. Эптеп септеп эле жашай берсек, ошол туура болобу? Эфестиктерге 4-бөлүмдү кайрадан ачабыз. 2-аят. Баардык учурда момун, жоош жана чыдамдуу болгула. Бири-бириңерге сүйүү менен мамиле кылып көтөрүмдүү болгула. Биз Кудай аркылуу чакырып алынгандарбыз. Эми ошого ылайык жашашыбыз үчүн эмне кылуу керек? Ыйса Машаяк баардык чачырап кеткен Кудайдын балдарын чогултуш үчүн ал айкаш жыгачка кадалган. Куткарылбаган адамдар адашып жүргөн койлордой, өздөрү каалагандай, өздөрү ойлогондой жашап келишет. Эми куткарылгандан кийин адашкан койлор эмес, силер мурун адашып жүргөн койлордой болчусуңар. Азыр болсо жаныңарды кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер. Жакан 10-бөлүм 16-аятта бир короо болдуңар, бир кайтаруучубуз болду. Асман падышачылыгына барганга чейин биз жөнүндө кам көрө турган, бизди коргой турган биздин кайтаруучубуз бар. Бир болушубуз үчүн, биримдикте болушубуз үчүн, ал жөнүндө мурунку темаларда дагы мен айтып кеттим эле. Айкаш жыгачка кадалганга чейин дагы Ыйса Машаяк айтты эле, мен Ата, сен менен бир болгондой эле баардыгын биримдикке чакыр, бир кыл. Канчалаган ал көптөгөн сыйынуусун ошол үчүн арнады эле. Куткарылган адамдар эми биз бирөөбүз. Бир Кудайга ишенген, бир үмүткө ээ болгон адамдарбыз. Кудайдын астында ошого ылайык татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн жыйын ичинде болушубуз керекпиз. Жыйындын башчысы болгон Ыйса Машаяк, ал эми биз баардыгыбыз ошол дененин мүчөлөрүн түзөбүз. Биримдикте болуубуз дагы бул бир максат болуп саналат. Баардык учурда момун, жоош жана чыдамдуу болгула. Куткарылганга чейинки жашообузда тескерисинче баардыгыбыз текеберленген, өжөрлөнгөн, өзү каалагандай, менменсинген жашоо менен жашаган элек. Ал текебердик болуп саналат. Шайтан дагы текеберленип, Кудайдын астынан кубаланып чыгарылат. Эми урушкан адамдарды карасаңар, баардыгы текебердигинин негизинен урушушат, талашышат. Өзүнүкүн бербегендиги үчүн. Момун, жоош адам болсо, өзүнөн башка адамдарды жогору коет. Матай 11-бөлүм 29-аятта
Мен жоошмун жана момунмун. Жоош деген сөз эч үнсүз аягына чейин тил алчаак болуп, аны урушкан, сабашкан, шылдыңдашкан, бирок аларга каршы бир дагы сөз айткан жок. Бул адилетсиз, менин эч кандай күнөөм жок, бирок силер эмне үчүн мени сабап жатасыңар, мени шылдыңдап жатасыңар деген жок. Кордошкондо ал кордоо менен жооп берген жок. Азап тартканда эч кимди коркуткан дагы эмес. Бардыгын адилет сотко тапшырган. Биздин сөз менен айтканда жумшак, жөнөкөй мамиле. Бирок Ыйса Машаяктын айткан сөзү жоош жана момундук бул бир гана Кудайдын астында тил алчаактык менен Кудайдын сөзүнө баш ийүү. Жыйын ичинде дагы өзүн өзүн көтөргүсү келген, башкаларды сынаган, башкаларды бири-биринен ажыратып жек көрүү, ошондой учурлар кездешет. Ал жоош момундуктун так эле карама каршысы бул текебердик болуп саналат. Адамдар акырындык менен бой көтөргөн, заар тилдүү. Экинчи Тимотей 3-бөлүмдө дүйнөнүн акырындагы адамдардын мүнөзү кандай болот? Менсинген, заар тилдүү, ата энесине баш ийбес, жакшылыкты билбеген, кудайсыз ташбоор, өзүнүн кызыкчылыгын гана ойлогон адамдар болот. Жакшылыкты билбеген, мисалы үчүн жоош адамды деле жинине тие турган болсоң, арстанга окшогон, карышкырга окшогон башкача бир мүнөзү чыга келет. Мисалы үчүн үйдө баккан мышыкты жинине тийсең, ал дагы өз жинин көрсөтөт. Мындай күндөрү жоош көрүнөт, бирок ага жакпаган бир нерсени аткарсаң, ал мышыктын негизги кебетеси ошол учурда көрүнөт. Ушундай мүнөзгө дагы ээ экен деген нерсени байкайсың. Илгери эмес, көптөгөн жылдар мурун Пусанга бара жаткан бир поездда отуруп, жанымда отурган аялды карасам, жанагы кореялык улуттук кийимди кийип алып, жакшынакай жасанып алып, жакшынакай туфлини кийип, өтө жоош болуп, жакшынакай болуп отуруптур. Бирок ошол поезддин ичинде соода кылган бир аял кетип бара жатып, анын байкабай бутун тепселип алат дагы, «Эй, шүмшүк!» деп кыйкырат. Буга чейин жоош болуп отурган аял көз ирмемде ушунчалык өзгөрүп кетти. Оозунан келген уят сөздөрдүн баардыгын айтып, урушуп, кыйкырып, жоош адам кечирип коюңуз десе, жок, эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес. Буну тазалап койсо болот, буну жууп койсо болот дейт. Тескерисинче, бирөө тийип кетсе, бүт жини менен жинденгени, ачууланганы, заар тили менен сүйлөнгөнү ал албетте текебердикке жатат. Жоош жана момундук бул экөө бири-бирине дал келген нерселер. Акырындык менен өзүмдөн дагы башка адамдарды жогору коюп, өзүм ылдыйлап, өзүмдү кемсинтүү менен Ыйса Машаяк дагы ошол жоош
момундук жөнүндө көптөгөн сөздөрдү айткан. Жакан 13-бөлүм 13-14 аяттарда силер мени устат теңир дейсиңер, ошону туура айтасыңар, анткени мен так ошолмун. Мен устат болуп туруп силердин бутуңарды жуудум. Бутту ким жууйт билесиздерби? Кулдары өзүнүн кожоюндарынын бутун жууп берет. Палестинада азыркы учурдай бут кийим эмес, мурун сандалдарды кийишкен, буттарын баардыгы ачык жүргөн. Эртеден кечке чейин бүт чаңдардын баардыгын ошол буту кирдей жыттанат. Андан кийин Ыйса тизелеп өзүнүн шакирттеринин буттарын жууп берет. Устат болуп туруп, теңир болуп туруп. Жөн эле устат теңир эмес, ал жаратуучу Кудай, падышалардын падышасы. Кудай өзү адамдын бейнесин кийип бул дүйнөгө келип, ошол кулга окшош адам катары өз шакирттеринин бутун жууп берди. Эми силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Кандай үлгү? Силер да эми момун болгула. Бутту качан жууйбуз? Ал кир болуп калганда. Таза бутту жуубайбыз го. Кичинекей эле бир нерсени байкап кала турган болсок, тиги киши мындай тигиндей деп жамандап, ушактап баштайт. Сүйүү деген эмне? Баарыңар бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө. Анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. Кичинекей балдар тил албаса, туура эмес иш кылса, эч нерсе болбойт. Биз дагы кичинекей бала болгон кезибизде ушундай эле ката кетиргенбиз деп аны кабыл алат. Апасы өзүнүн баласын мен үчүн ушунчалык баалуу балам, кызым, азыр мейли андай болсо дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин ал сонун даанышман адам болуп чыгат дейт. Апасы өзгөрүлүүсүн күтөт. Сүйүү баардык нерсени жаап коет, баарына ишенет. Баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт. Сүйүү баардык нерсе жакшы болуусун каалайт, күтөт. Бирок биздин жүрөгүбүзгө жакпайт деп эле биз сындап ушактай берсек болобу? Эми ошентип отуруп кантип биримдикте бололу? Мисалы үчүн бир үй бүлөдө көптөгөн балдар бар. Ал балдар баардыгы эле бирдей эмес. Бирөө өзөрлөнүп, өзүнүн мүнөзүнө ээ, бирөөсү тил албайт, бирөөсү тескерисинче жоош момун, бирок апасы баардыгын бирдей кучагына алат. Биз биримдикте болушубуз үчүн эмне кылышыбыз керекпиз? Баардыгыбыз ынталуулук менен бири-бириңерди сүйгүлө. Бир аз чыдайт дагы, анан кийин болду мен чыдай албайм дейт. Чыдамым жетпей калды дейт. Ыйса Машаяк аягына чейин Жүйүт Искариот сатарын билген күндө дагы анын бутун дагы жууп берет. Аягына чейин аны сүйгөн. Бирок Жүйүт Искариот аягына чейин Ыйсанын сүйүүсүнөн баш тарткан. Ал Кудайдын, Ыйсанын жүрөгү элек. Эгерде биз Кудайдын астында, эгерде Ыйса Машаяк бизге окшогон адамдардай эле мамиле кыла турган болсо, анда баардыгыбыз анын астынан кубаланып кете турган адамдарбыз. Элчи Павыл айткандай, бири-бириңерди
Бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө, кабыл алгыла. Кудай бизди өзүнө кабыл алганда бизде эч кандай көйгөйлөр жок. Эч кемчилигибиз жок болгон учурда бизди кабыл алды беле? Жок. Биз кандай адамдар болбойлу баардыгыбызды өзүнүн сүйүүсү менен кабыл алган элек. Жыйындын ичинде кичинекей бир көйгөй жарала турган болсо, качан чоңойот, качан өсүшөт деген ойлор пайда болот менде. Эмне үчүн? Ошол сүйүү менен рух биримдигин сактаганга аракеттенгиле. Ыйык рух баардыгыбызды биримдикке чакырат, бир ойго, бир сүйүүгө ээ болгон адамдарды. Ыйык рух биримдигин сактаганга аракеттенгиле. Куткарылууга ээ болгон баардык бир туугандар бири-бириңиздерди жүрөгүңүздөр менен кабыл ала аласыздарбы? Тиги адам мындайча болгон үчүн жок, туура эмес. Тиги адам мага ал жүрөгүмө жакпайт деп мындай баардыгын бөлүштүрөсүңөрбү? Ал чыныгы эле денелик же болбосо адамдык сүйүү болуп саналат. Билимдүү болобу, билимсиз болобу, жакшы адам болобу, жаман адам болобу, кандай бизге мамиле мамиле кылбасын, биз түбөлүк бейиште дагы чогуу жашай турган адамдар болгондуктан бири-бирибизди кечиргенди билишибиз керекпиз. Бири-бирибизди кабыл алганды үйрөнүшүбүз керекпиз. Бири-бирибизге чыдамдуу болушубуз керек. Ошондо гана рух биримдигин чогуу баардыгыбыз сактай алабыз. Ыйса Машаяк баардыгыбызды бирдей кабыл алды, бирок эмне үчүн биз бири-бирибизди кабыл ала албайбыз? Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 2-аят. 2-3 аяттар. Анда мени кубанткыла, бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула, эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла, тескерисинче момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Эмне үчүн филиппиликтерге так ушундай сөздөр жазылган? Филиппиликтер жыйыны бул өтө үлгүлүү болгон жыйын болуп саналат. Анткени элчи Павыл менен жакшы кабарда биримдикте чогуу болушкан, Римде түрмөдө отурган Павылды ага керектелүүчү баардык нерселерди алар жөнөтүп камсыз кылып турушкан. Филиппиликтер 4-бөлүмдө башка кызматташтар менен бирге жакшы кабар таратуу ишине силер катыштыңар. Элчилердин иштери 16-бөлүмдө Лидия куткарылат. Силер мени Теңирге чыны менен ишенди деп эсептесеңер, анда менин үйүмө келгиле деп аларды чакырат. Лидиянын үйүндө калышып, ал жерде жакшы кабарды айтат. Филиппиядагы ошол жыйын Лидия бир тууган аркылуу пайда болгон. Биздин
жыйын тарыхын карап көрө турган болсок дагы аял бир туугандары ушунчалык чын дил менен кызмат өтөп келишкен. Алар аркылуу жыйындар да көп пайда болгон. Албетте аял биринчиден күнөө кетирген, бирок ошол эле учурда аял биринчиден Кудайга кызмат кылган иштери көп болгон. Ыйсанын убагында дагы кызмат кылып, айкаш-чыгачка кадалган Ыйсанын асына келгенге чейин эркектер эмес, аял бир туугандар көп эле. Жакшы кабар үчүн кызмат кылгандар дагы аял бир туугандар эле. Бирок ошол эле учурда аялдардын ойлору бекем, өзүнүкүн бербейт. Ошондуктан Филиппиядагы жыйында аял бир туугандардын ортосунда талаш тартыш болуп өткөн. Өзүнүкүн билдириш үчүн биринчи орунга коет. Өзүнүкүн бербейт. Өзү дайыма туура деп өзүнүн оюн гана эсептегендиктен ошол себептер менен элчи Павыл аларга кайрылып бул сөздөрдү айтып жатат. Силерден суранарым, өтүнөрүм, бир сүйүүгө ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула. Бул адамдык сүйүү эмес. Адамдык сүйүү эмне? Өзүнө жаккан адамдар менен чогуу болот, жек көргөн адамдарды жек көрөт. Кудайдын сүйүүсү бул агапе сүйүүсү. Бул эч бир шартсыз сүйүү, жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү, жалганы жок сүйүү. Мына так ошол сүйүүгө ээ болгулат. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгула. Бир ойдо болгула. Бир ойдо болуу эмнени билдирет? Кандай кылган күндө биз Кудайга жага турган жашоо менен жашай алабыз? Бир ойго, бир жүрөккө, бир пикирдүү болгула. Силердин 5-аятта жазылат, силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек. Ошо Машаяктын жүрөгүнө үйрөнгөлө, адан үлгү алгыла. Бардык нерсени көйрөңдүк же болбосо атаандаштык менен кылбагыла. Көйрөңдүк деген бул өзүн өзү көтөрүү. Тескерисинче, момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Ошондо гана биримдик орнойт. Биримдик бир болуу бул дагы өтө маанилүү болуп саналат. Колоссуктар 1-бөлүм 20-аятта айкаш-чыгачта Ыйса Машаяк өзүнүн төккөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, бизди душман болгон Кудайдын асындагы бизди элдештирүүнү туура көрдү. Кудай менен адамдын ортосундагы куткарылган адамдар бири-бири менен тынчтыкта болушу үчүн. 2-Корунтуктар 5-бөлүмдү жок ачабыз. 2-Корунтуктарга 5-бөлүм 18-аят. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 18-аят. Мунун баары Кудайдан. Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. Ыйса Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди. Ыйса Машаяк аркылуу айкаш-чыгачка өлгөнү менен, өлүшү менен бизди элдештирди. Тынчтык орнотту. Жана ошол эле учурда бизге элдештирүү кызматын берди. Жөн эле элдештирүү эле тим болбостон, элдештирүү кызматын бизге берди.
Элдештирүү кызматы деген эмне? Жакшы кабарды таркатып, күнөөкөр адамдар, душман болуп жашаган адамдар Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу элдештирилди деген сөздү жеткиришибиз үчүн. Айка чыгашта кадалган Ыйса аркылуу бизге өз колун сунду, элдешели деп. Биз куткарылганда ошол Кудайдын колун кармашыбыз керек. Эми куткарылган адамдар бири-бири менен элдешүүдө болушу керек. Ошол ишти, ошол кызматты Кудай бизге тапшырды. Матай 5-бөлүм 9-аятта тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Матай 5-бөлүмдө 8 түрлүү бакыт жөнүндө жазылат. Эң акыркы аяттар тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Эмне үчүн? Анткени тынчтык орнотуу, элдештирүү бул өтө маанилүү болуп саналат. Ыйса Машаяк аркылуу Кудай баардыгыбызды тынчтыкка чакырып алды, элдештирди. Ошол эле учурда элдештирүү кызматын бизге тапшырды. Бири-бирибизде элдешүүдө болгонубуз, тынчтыкта болгонубуз бул Кудайдын балдары экендигибизге түздөн түз болгон далил катары. Куткарылган адамдар куткарылбаган адамдар менен бир баарлашууда боло албайт. Эмне үчүн? Анткени алардын ою башка, жүрөгү башка. Бир ойдогу, бир тилектеги адамдар менен баарлашуу жүргүзүү керек. Кудайдын сүйүүсү менен, Кудайдын ырайымы менен Кудай өзү бизди кабыл алгандай, кабыл алганыбыз ал элдештирүү, ал баарлашуу болуп саналат. Өзүбүзгө жаккан адамдарды гана тандап сүйлөшөбүзбү? Куткарылган адамдар куткарылдык деген себеп менен баардыгыбыз бир мамилелешүүдө, баарлашууда болушубуз керек. Анткени так ошол нерсе Кудайдын балдарыбыз дегенге күбө болуп саналат. 1-Жакан 3-бөлүмдө бир туугандарыбызды сүйөбүз. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз. Эмне үчүн? Анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. Бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Биздин жүрөгүбүзгө жакпайт деп эле баарлашууда болушпайт. Же болбосо өзүңөргө жага турган адамды дүйнө жүзүндө бар бекен издеп көргүлөчү. Эгерде ошондой жүрөк менен мамиле кыла турган болсо, Кудай бизди кабыл алабы? Эмне үчүн куткарылган адамдардын жүрөгү ушунчалык кичинекей, тар? Элдештирүүгө чакырганыбыз бул Кудайдын жыйынын орнотуу. Машаяктын денеси болгон жыйын. Кудайдын балдары, Кудайдын уулдары деп аталышат. Кудайдын балдары экендигибизге далил болуп саналат. Рух биримдигин сактоого аракеттенгиле. Сактоого аракеттенгиле деген сөз өтө маанилүү. Мисалы үчүн Эден багында Кудай Адам атага Эден багын башкар дагы сакта деп айткан. Эмне үчүн сакташы керек элек? Анткени аны бузуучу бар эле. Мисалы үчүн ден соолугуңду сакта деген эмне үчүн айтылат?
Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн микробдор, бактериялар бар болгондуктан. Мисалы үчүн коронавирус. Коронавирус учурунда биз эмне үчүн бет каптарды кийип алдык? Ошол микроб бактериялардан өзүбүздү сакташыбыз үчүн, вирустан сакташыбыз үчүн. Өзүбүздү дагы туура сактаганды билишибиз керекпиз. Үй бүлөбүздү сакташыбыз керекпиз. Мамлекетти дагы сакташыбыз керекпиз. Мамлекет сакталбаса, анда душмандар бат эле келип басып алат. Мамлекет сакталышы үчүн элдер биримдикте болушу керек. Мамлекетти сакташ үчүн күчтүү мамлекет болушу керек. Рух биримдигин эмне үчүн сактаганга аракеттенгиле дейт. Анткени шайтан биздин куткарылуубузду тартып ала албайт, бирок ишеним жашообузду талкалап салышы мүмкүн. Куткарылган адамдар биримдикке чогулганын ал чачыратып жибериши мүмкүн. Ажыратып салышы мүмкүн. Бири-бирибизден ажырап кете турган болсок, руханий жашоодо да жашай албайбыз. Жакшы кабарды дагы тарката албайбыз. Шайтан ошол нерсени жакшы билгендиктен бизди ажыратайын деп аракет кылат. Колосалыктар 3-бөлүм 15-аятта. Силер бир дененин мүчөлөрү катары ушул тынчтыкка чакырылгансыңар. Ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула. Кудайдын тынчтыгына чакырылган адамдарбыз. Бир денеде болушубуз үчүн чакырылган адамдарсыңар. Эмне үчүн мындай сөздөр кайрадан кайталанып айтылат? Ошондуктан силер ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула. Бири-бириңерге талаш тартыш жек көрүндө болбостон, куткарылган адамдар кандай акыбалда болбосун дайыма ыраазычылык билдирүүчү адам болушу керек. Бир туугандарыбыздын кемчилик нерселерин көрүп алып, сындабастан, тескерисинче алар менен бир учурда баарлашууда болуубуз менен ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болушубуз керек. Сени көргүм да келбейт, жыйындан чыгып кет. Ошол туура кылган ишибизби? Тетиги бир туугандар жыйында болгондугу үчүн биз ыраазыбыз, кубанычтабыз деп. Бардык бир туугандар ыйык жыйында, Кудайдын жыйынында чогуу болгондугу үчүн биз ыраазыбыз. Анткени биз бир денеге, бир тынчтыкка чакырылган адамдарбыз. Биз жеткилең адамдар болгондугубуз үчүн эмес, бир денеде болушубуз үчүн Кудай чакырып алган. Ошол бир денеде болгонубуз үчүн акырындык менен жеткилең болобуз. Үйлөнгөнгө чейин 2 жаш жолугат. Аял менен эркек жолугат. Бири-бирибизди сүйөлү деп, бири-бирибиз менен чогуу жашайлы деп үйлөнүшөт. Мисалы үчүн, кээ бир адамдар жаңы эле үйлөнөрү менен эле бат эле урушуп талашышат. Ой, сен ушундай экениңди билбей үйлөнүп алган турбаймынбы? Жашап жатып, андан кийин бири-бирин таанып биле башташат, бири-бирине чыдамдуу болушат, бири-бирин кечиришет, бири-бирин түшүнүшөт, бири-бирине жардам берет. Ошондо гана акырындык менен ал аял менен эркек экөө бир болушат. Куткарылгандан кийин дагы деле биз ошондойбузбу? Жок, куткарылгандан кийин сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болот. Куткарылгандан кийин деле кайрадан эле эмне үчүн мындайсың, тигиндейсиң деп айта берсек болобу? Жок. Бири-бирибизге чыдамдуу болушубуз керекпиз. Бири-бирибизди түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керекпиз, жардам берүүгө. Ошол учурда гана машаякка окшош жашообуз болот.
Ошол жыйын деп аталат. Убакыт аз болгондугуна байланыштуу Матай 18-бөлүмдө 20-аятта 2-3 адам менин ысымыма чогулган болсо, мен да алар менен чогуу болом. Мен жөн эле мурун окудум эле. Андан кийин кайрадан окуп өтө таң калдым. 2-3 адам куткарылган, 2-3 адам менин ысымыма чогулган болсо, Ыйса Машаяктын ысымы үчүн тизе бүккөн адамдар. Филиппиликтер 2-бөлүмдө Ыйсанын ысымынын алдында тизе бүгүшкөн адамдар. Ыйса Машаяк аркылуу биз чогулдук деп эле чогулган адамдар арасында эмес, Ыйса Машаяктын ысымы үчүн тизе бүккөн адамдар. Өзүн Ыйса Машаяктын алдында баш ийген адамдар. Адам жалгыз эч качан жыйын боло албайт. Жок дегенде 2-3 куткарылган адам аркылуу жыйын деген тургузулат. Мен жалгыз болсом дагы Ыйса менин ичимде жашайт, бирок 2-3 адам биримдикте Ыйса Машаяк үчүн өзүн баш ийдирген болсо, алар аркылуу Кудай иштейт. Эфесиктерди ачышыбыз керек болуп калды. Эфесиктерге 3-бөлүм 20-аятты ачабыз. Эфесиктерге 3-бөлүм 20-аят. Коронавирус болгондуктан мен өзүм жалгыз окуйм, силер ичиңиздерден окуңуздар. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Биздин ичибизде иштеген Кудайдын күчү, Кудайдын астында толугу менен баш ийген адамдар, 2-3 куткарылган адам, 10 адам, 100 адам, 1000 адам, андан да көп болсо албетте жакшы. Көп деп эле Кудай алар аркылуу иштебейт. Качан гана бүт Ыйса Машаяк үчүн өз оюнан баш тарткан, Ыйса Машаякты башчы катары кабыл алган адамдар аркылуу Кудай иштейт. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан Кудай. Биз аркылуу Кудай иштейт. Сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Биз аркылуу иштеген Кудай. Жакшы кабар эмне үчүн таркатылып жатат, эмне үчүн адамдар кабыл алып жатат? Анткени биз аркылуу Кудай иштеп жаткандыктан. Элчилердин иштери 2-бөлүм 42-аяттарда. 50-күнү элчилердин окутуусунан кийин көптөгөн адамдар күн сайын чогулуп бири-бири менен баарлашышчу, нан сындырышчу жана сыйынышчу. Ошондо Кудай күн сайын куткарылгандардын санын кошуп жатты. Бири-бирибизден алыстап жек көрүп, бири-бирибизден ажырап кете турган болсок, анда Кудай эч качан биз аркылуу иштей албайт. Жүрөктөрүбүз менен качан бир болгондо гана Кудай өз ишин аткарат. Мисалы үчүн, күн бир буюмду өрттөп жок кыла албайт. Эгерде шереңкени күйгүзө турган болсок, анда бат эле от күйөт. Мен жалгыз эч нерсе кыла албайм, бирок биз биримдикте чогуу аткара алабыз. Качан гана биз жүрөктөрүбүз менен, оюбуз менен бир болгондо гана аткарабыз. Эгерде биз биримдикте боло турган болсок, мен дагы жашайм, башка адамдар дагы куткарылышат.
эгерде бири-бирибизден ажырап чачырап кете турган болсок, башка адамдар да куткарылбайт, мен дагы зыян тартам. Ошондуктан рух биримдигин сактоого аракеттенгиле. Шайтан муну жакшы билгендиктен дайыма ажыратканга аракеттенет. Адам ата аны сактай албагандыгы үчүн эйден багы талкаланган, Кудай менен көйгөй жаралган, күнөө бул дүйнөгө кирди. Эйден багын сактабагандыгы үчүн эми биз рух биримдигин сакташыбыз керекпиз, жыйынды сакташыбыз керекпиз. Рух биримдигин сактагыла деген сөз бардык ыйыктарга, бардык бир туугандарга айтылган Кудайдын сөзү, буйругу болуп саналат. Сактоого аракеттенгиле. Сөзсүз түрдө ар дайым. Биз туура эмес кылган иштерибиздин негизинде рух биримдигин талкалап салуу болбойт. Туура эмес сүйлөгөн сөздөрүбүз, жеке өзүбүздүн менменсинген оюбуз менен, же болбосо адамдык ой менен, адамдык уруш талаш менен, бири-бирибизге кайдыгерлик караганыбыз менен, жалган окутуу менен, ошол нерселердин бардыгы рух биримдигин талкалай турган нерселер. Рух биримдигин сактоого аракеттенгиле деген буйрук. Түшүндүңүздөрбү? Ошол жыйын ичинде биз ар бирибиз аткара турган ишибиз болуп саналат. Ал мен үчүн, бир туугандар үчүн, көптөгөн адамдар куткарылышы үчүн, Кудайдын иши аткарылышы үчүн аткарыла турган иштер. Өзүбүздүн оюбуз, өзүбүздүн өжөрлүгүбүз, өзүбүздүн сезимибизди алдыга койбостон, текебердик, көйрөңдүк, атаандаштык эмес, анын аягы жок адан баш тартышыбыз керекпиз. Рух биримдиги эч качан биздин туура эмес кылган иштерибиздин азабынан чачырап кетпесин, талкаланбасын. Баарын эле айта берсем, көп айтсам, унутуп коюшуңуздар мүмкүн. Ошондуктан бүгүн ушу менен аяктайын. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай ата, Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында бизге куткарылуу алып келип, сиздин денеңиз болгон жыйындын ичинде дайыма ырайымга толуп, тил алчаак болуп жашаганыбыз үчүн жардам бергениңизге ыраазыбыз. Сиз биздин ичибизде экениңизге ишенебиз. Ыйык рух дайыма бизди биримдикке чакырат. Сиздин улуу эркиңиз биз аркылуу аткарылышына жардам бериңиз. Бизди чакырып алган ылайык чакырылып алынгандар катары ошого дал келген ылайык жашоого умтулуп, момун, жууш, чыдамдуу болуп жашаганга жардам бериңиз. Бир атага, бир туугандар менен, бир үмүткө, бир ишенимге ээ болгон адамдар эми мындан ары бир гана сиздин жетектөөңүздүн алдында жашай тургандай кылып жардам бериңиз. Шайтан биздин арабызда иштеп, бизди чачырайтпай тургандай кылып, сиздин иштериңиз эч качан токтоп калбашына жардам бериңиз. Ар дайым бизди дүйнөнүн акырына чейин биз менен чогуу болуп бизди жетектешиңизди суранып, Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.